Эртең эле кыргыз эли кыз узатуу салтына өзгөчө көңүл бөлүп, бул азем 40 күнгө чейин узатылып келген экен. Ошол учурдагы салттардын айрымдары бурмаланып кетип, бүгүнкү күнгө чейин келип жетти. Деги эле кээ бир адамдардын айтымына караганда, салттын бурмаланганына нааразы болса, айрымдары көп ысырапкорчулуктун болуп жаткандыгын эскертишет. Деги эле кыз узатуу салты кыргыздын салтында жана дининде кандай болуш керек? Мына ушул туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Ар бир эл өзүнүн тарыхын унутпашы керек. Андыктан мурдагы кезде дагы кыз узатуу кандай болгон, мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн биз студиябызга улумундарды да чакырганбыз. Аларды тааныштырып өтөйүн. 7 баланын апасы, ошондой эле 30 неберенин, 30 чеберенин чоң энеси болгон Макмалча Чыкыева жана ошондой эле Баатыр эне Зууракан Сыдыкова апаларыбыз бүгүн биздин студиябызда. Чалар болсун. Жана ошондой эле кыз узатуудагы жар айтып, кыз узатуурун ырдап жүргөн Кара Жорго тобунун солисти Асель Касмаконова бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиздер бүгүн биздин студиябызга. Бүгүн биз сиздер менен кыз узатуу боюнча кызыктуу маек куранга аракет кылалы. Улумундардан укканыма караганда, кыз узатууга чейин эле кыз төрөлгөндөн баштап эле эн атайын ушул кыздын бойго жеткенге чейинки баягы даярдыгын көрө баштаган дейт да. Ушул туурасында айтып өтсөңүз, канчалык деңгээлде чындыгы бар? Калыңсыз кыз бар, каадасыз кыз жок дегендей кыргыздын макалы бар. Илгери кыздарды бел куда деп эки тең туушундай бири-бирине катташып жүргөндөр көрүнсө, сенин аялың кыз тууса, менин аялым эркек тууса, кудалашабыз деген сөздөрү болгон экен. Эркек тууса, достоштурабыз деген сөздөрү болгон экен. Ошентип жүрүп, кыз болуп калганда сөйкө салды кылып келишчү экен. Ошол эле бел кудага эле ошо кызы төрөлгөндөн кийин. Анда да ырым-жырым менен жакшынакай сөйкө салып, эки куда бири-бири менен ошентип катташ кылчу экен, балдардын шылтоосу менен. Дос айрылат, куда кайрылат дегендей, ошо куда жагына көбүрөөк басым жасашчу экен. Анан эми кыз төрөлгөндөн кийин эле баары бир бул кыз турмушка чыгат да деп колунан келген көйнөгү болобу, чапаны болобу, төшөгү болобу, эне бечара кандай берчү экен. Анан ошо кезде деле байлар байдай, кедейлер деле кыз узатышчу экен. Сизди кантип узатышкан? Кантип турмушка? Мени бир айылдан келип, куда түшүп, сөйкө салып кеткен. Андан кийин, бир айдан кийин апарып алып көчүрүп кеткен. Биз анда мынандай машина жок эле. Ат менен эле алып кетишкен. Бир айылдан бир айылга барган бир күнчүлүк жолго. Оюн зооктор болгонбу? Оюн зоок болгон, анда деле оюн зоок болгон. Анда оюн деген көп болчу. Түнүндөсү таңда таң аткыча селкинчек деп, кара коюм дүмпүлдөк. Эми оюнга эле баарын айтып берсем, убакыт болобу болбойбу билбейм. Жакшы. Ака чөл, жоолук таштамай, токту сурамай деген оюндар болгон. Шабиет деген оюндар болгон. Ошонун бардыгын ойноп чыгышчу болчу кыз келиндер, чогулчу болчу кыздын тою түшкөндө. Кыңшытып кыз бердиңби дегенде кыңшылатып көчүрчү болчу кызга. Энеси көрүшчү, эжеси көрүшчү, жеңеси көрүшчү. Эми чыгарып аткандагы кошок кошу, кийим жеткирген дегендей кызды. Биздин заманыбызда деле машина жок болчу. Ошо сүйлөшүп, жанагыдай сөйкө салышып, эки куда бири-бири менен сүйлөшүп туруп эле кызды ат менен узатып ийчү. Кызды узатканда биринчи кыз бала чоңойгондо эле чымчыкей деп өрчү экен чачын. Андан кийин бешкө кылып өрүшчү экен. Чачты кыркмай деген аязда жок экен да, чачын аябай өстүрүп, жана айрандап, сүттөп жууп, чачын узун кылып өстүрүптүр. Ошол аябай эме да кыз балага. Ошентип анан тээ кийгизип, анан ошо келин болгондо, анда мурун шөкүлө кийиштирип, келин болгондо турмушка чыгып атканда шөкүлө кийиштирип, ошо жеңелери ошо кыз бала менен коштошуп жар айтышчу экен. Жарды кошок сыяктуу кошок айтышчу экен да. Жар айтасыз да сиз, Жар кыз узатам. Келин тосалам, жар айтам. Ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү, учурда кандай? Негизи менин угушум боюнча, илгери кыз узатып атканда
кошок айтып узатышкен. Кыздын жакшы жактарын айтып, кызыбызды ушул узатып атабыз, мактап, жактап болушунча ушундай кошок ыры менен узатчы деп уккам да, ошол кошок ыры азыр кыз узатуу азыр ырга айланды. Азыр жаңы заманбап деп коебузбу? Ушул азыркы замандын талабына жараша ушул кошок ыры кыз узатуу ырына айланып, азыр биз кыз узатуу ыры менен кызды узатып жатабыз. Апа, кошоктон бир 4-5 сап айтсаңыз. Кантип эмне саптар айтылган? Кошокто мен насаат ырын ырдап берем. Кеттик апа. Кызгалда көңдү эрини, карай көз кыргыз келини. Күмүштөн бешик ыргабет, кагылайын жан балам, күйөөң менен жыргабет. Алтындан бешик ыргабет, айланайын жан балам, айдай бактың ачылып, алганың менен жыргабет. Кол чоолор болсун апа. Унутпапсыз. Түндүк бою от жаксаң, түтүн кылбай өчүргөн. Түрдү түмөн сөз уксаң, күлкүң менен кечирген. Жабык бою от жаксаң, жалын кылбай өчүргөн. Жакшы жаман кеп уксаң, жакшы сөз менен кечиргин деген. Кол чоолор. Насаат ырдары. Насаат кеткен, Эми сизден келиңиз. Сиз айтып өтсөңүз, кандай ырсаттар менен узатасыз, узатуу сөзү? Азыр кыз узатуу ырын көбүнчө казак ыры ырдалып жүрөт азыр. Кызгалдактай жан элең, кыйбай калды апакең, кылым баскан арк менен кыз узатуу салт экен. Кызым, кызым чырагым, бой тиреген чынарым, айылыңдан аттанып, кайың журтка узады. Кол чоолор болсун. Бул мактоо экен, Мактоо ошо кыз узатуу ушул мактап ырдап. Бул жагы насаат айтса, бул жагы мактоо өтө жакшы экен. Анда биз дал ушул кыз балага сеп кандай даярдалат, мына ушул туурасында даярдалган сюжетти көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторубуз менен маекти улантабыз. Ар бир улуттун өзүнүн менталитетине жараша салттары болоору талашсыз. Кыргызда дагы кызды узатуу маалында өзгөчө жөрөлгөлөргө таянышат. Бойго жеткен кызды жөн гана болочок жолдош менен кетирип койбостон, өзүнүн энеси кызына арнап жасаган септи кошуп берет. Сеп берүү эне атанын милдети дейт Зууракан эне. Анан бул Кыргызда кыз балага дагы кызга дагы сеп бергенге эне атанын милдеттүү экен, эне атанын парыз экен. Бул балага түбөлүк өмүр бою ошо эстелик катары бериле турган нерсе экен. Ошон үчүн үчөөнүн сыйын берип бүткөнбүз. Ушу кечүү кызым таласка турмушка чыккан, ошонун сыйын бериле керек. Ушу сентябрдын ото ченинде сыйын берели деп даярданып жатабыз. Махмалча чене Зууракан айымдын кудагая, атайын алай жергесинен бери сеп даярдашайын деп келген экен. Маек учурунда азыркыга салыштырмалуу мурдагы кезде кызга септи берүү кандай болгонун айтып өттү. Анан ушул кишиге жардам берип келип атам. Колуман келишинче жок дегенде сүйлөп берейин жанына отуруп деп. Бул сеп даярдоодо биз эми 80ден ашып баратабыз. Бала кезде көрбөсөк да угуп калдык. Ал кезде деле кыз берип, кыз алыр болгон экен. Анда мындай техника жок. Биз жакта кечели 60-74 жылдан кийин 58 жылдан кийин машина жол барды. 64 жылдан кийин свет барды бизге. Азыр жакшы болуп калдык. Ал кезде биз жөн эле бир мындай жашачу элек. Ошол кезде деле кыз алып, кыз бергенбиз. Эми бай болуп колунда бар, колунан чыкканын эне атасын ыраазы кылалы, эне сүтү деген немелерди берчү эле. Колунда жок эле болчу. Колунда бар эненин, кыздын эне атасы деле колунан келгенин берчү болчу. Жок дегенде жамынчы салынчысын берчү болчу. Анткенин себеби кыз бала деле бирөөнүн үйүнө барганда, бирөөнүн төшөгүн сууруп салганга тайсалдап калат экен. Анан өзүнүкүн апарса буралбай, анамынан ойлонбой тартып салынып, тартып жамынат экен. Ошол себептен берчү болчу. Кыз балага сөзсүз бериш керек.
Берсе берсин калың, бербесе бербесин, ал ар кимдин өзүнүн абийири. Кызга сеп даярдоо оңойго турбаган иш. Зууракан эне кенже кызына сеп берип жаткандыктан баарын өз колу менен тигип, саймаларын сайып даярдап жаткан кез экен. Бериле турган оокаттын канча пайызы даяр болуп калды деп суроо узаттык. Бул шырдагы ошо атайын ошо шырдак 2ден пар берилет да, экөөнү түгөй депчи. Экөөнү 2ден шырдак түгөйү менен берилет да, бөлүнбөйт. Анан бул эмеси ошо тиги дорожка деп коет, монсун. Дорожка берет, бул деле түгөй менен берилет да. Анан мен өзүм азыр ошо кыз мындан небере кызга дагы, анан кийин өзүмдүн кызыма да даярдап атам да. Небере кыз дагы ошо жакында турмушка чыгат. Ошо экөө удаа болгондор да. Анан бул өзүбүздүн кыздыкы 10 жер төшөк, журканы, бул 10 журкан, анан могу жастыкчалары бар, 12 жастыкча. Ошо. Жаздык өзү. Жаздык мына 2ден эле деп бердик да, 2ден эле жаздык. 2ден жастык экөөнү эле депчи. Анан бул эмеси могурки колго жасаган килемчеси. Бетине тарта турган килемче да. Анан сандыгы бар. Анан идиш аяктары майда чүйдө. Ичинде идиш аяктары. Ооба, идиш аяктары бар, эме пардалары бар, жүк жабуулары бар. Анан мебели катары да берип атышпайбы азыр. Анан ошо күкүндү мебелин жасап берген, мисалы ошо үйүндө. Анан ошо журкандарын бериле кел, анан ошо азыр берели деп ниеттенип атабыз. Учурда бир ишти бүткөзүү үчүн сөзсүз капчыкка барып такалаары талашсыз. Акчаң бар болсо баары тез бүтөт. Ал эми бир кызга сеп берүү дагы чоң сумманы талап кылат. Андыктан бул тууралуу дагы Зууракан энеден сурабай койгон жокпуз. Бир кызга даярдаш үчүн могу 2 шырдагы, 2 дорожкасы, 10 жер төшөгү, 10 журканы, 2 жастыкчасы, килемчеси, үстүнө жамынчу журканын баарын эсептегенде ошо кызга сандыгын, идиш аягын, пардасын эсептегенде ушу 50-60 миң сом кетиш керек да. Анан эми жана самапап эмесин мебелин алып бергенде 100 миң сом ашат да. 100 миңден ашат бир кызга. Учурдагы кыз узатуу тою кандай өтөт? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн дагы конокторду чакырган элек, анда тааныштырып өтөйүн. Тамада Азамат Бектурганов, ошондой эле журналист, алып баруучу Кубанычбек Эсенбаев жана теолог Аскат Арасулов бүгүн биздин студиябызда. Колумуздагы мыкты тамадалар, мыкты алып баруучулар деп сиздерди чакырып алдык. Эфирде бир аз маалымат алалы дедик. Сиздерден дагы келиңиз Кубаныч мырза, сизден баштайлычы. Жогоруда апа улуу моон катары кыз узатуунун салтын айтып өттү. Сиздер ал журналист болгондон кийин бир топ маданият чөйрөсүндө иштегенден кийин ал жөнүндө маалыматыңыз бар. Бирок учурда тамада жана алып баруучу катары сизге суроо узатайын. Канчалык деңгээлде өзгөрдү салт кыз узатуу? Учурдагы кыз узатуунун сүрөтүн тартып өтүңүзчү. Кыргыздын салтынан бир жакшы жактарын алганга аракет кылыш керек да. Кээ бирде өзүбүз деле мындай бурмалап жиберген жактарыбыз деле болуп атат. Бирок негизинен кыргыздын салтына ылайык келгенде, мисалы үчүн тамадалар башына баштаганда эле тойду шаңараңдап баштай бергенге кыз узатууга келгенде шаңараңдап эле той баштап жибериш да туура эмес болуп калып атат да. Эмне дегенде башында алгач киргенде тойду ачкандан кийин негизинде Кудайга сөз бериш керек экен. Мен өзүмдүн пикиримде, мен көбүнчө ушундай кылып атам да. Эмне дегенде Кудай келип көпчүлүктүн алдында кулдук уруп, ошо кызга сөйгө салалы деп келдик деп Кудай түшүп келип келген айтпай эле тойду баштап жиберсек ылайык болбой атат да. Биз кызыбызды сатып атабыз, биз кызды узатып атабыз дегенде эле шаңыраңда эле той баштап берсек ылайыксыз болуп калат экен. Ошондуктан биринчи кезекте ошо Кудайга сөз берип, Куданы кулдук уруп, Кудан андан кийин сөйгө салдырып, азем жасап, андан кийин баягы күйөө баланы чакырып, андан кийин кыз чакырган туура болот экен да. Өзүнүн туугандарын чакырып, кыз узатып атабыз деп мындай жар салып мынтип турган, ал жактан да бир той өткөргөн да мыкты экен да. Болбосо кыз узатуу той болбой эле келген да бизде. Кыз узатуу азыр ошо өзгөчөлүгү кыз той узатуу өзгөчө. Бул деле свадьбага тете болуп калды да. Үйлөнүү тойго тете болуп калды да. Ошондуктан кыз берип аткан жак эме Кудайдын буйругу экен, кээ бирлери бир эле кыз болуп калат, кээ биринин эки эле кыз болуп калат, Алар
той бербей эле кызын узатып коюп туруп калышмак беле. Анан да ошо кыз узатып атканда жакшы той берип, өзүнүн баласын узатып атат, баласына той берип атат дегендей шаң менен болуш керек дейсиз да? Дегени абдан мыктуу деп ойлойм да. Анткени той берип, эл алдында мындай бата алып, мындай элдерден жылуу сөз угуп, ошо сөздү уккан ошо кыз узатуу тою пайда болгону менин оюмча жакшы жүрүлгү деп ойлойм да. Жакшы, келиңиз Азамат мырза, сизге суроо узаталы. Деги эле учурдагы мыкты кыз узатуу тойдо, эң мыкты деп өткөн кыз узатуу тойдо эмнелерге басым жасалат? Кандай өзгөчөлүктөргө? Дегенде амандашпай кеп баштап атат. Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле залда отурган жаш коноктор менен баш коноктор арыбаңыздар. Деги эле кыргыздын баш кийимдеги бийиктигин, барктуулугун, даңктуулугун, меймандостугун дал ушул өткөзүп жаткан тойлорунан да байкасак болот. Кыргыз эли илгертеден жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөргөн деп ушу тойлорго колунда баарын жайнатып, кой жылкысын сойдуруп, дастарконду койдуруп, мына кереметтүү той кылып, керек болсо күндөп айлап дагы жайлоолордо той берип келген илгертен. Ал эми азыр заман өзгөргөнүн көз көргөн деп азыркы замандын талабына ылайык аш көп болсо каада көп болот демекчи. Азыр мисалы үчүн кыз узатуу тойлор мына Кубаныч байкем айтып өткөндөй баягы үйлөнүп үлпөт тойлор менен тете болуп калды да, бара болуп калды. Илгерте мындан илгери эмес 3-4 жыл мурункуну алганда эле биз тамада болуп жүргөнү, баягы эрке балалык кылып ак кызматыбыз элибизден аябай Кубаныч байкебиз менен жүргөнү 3-4 жыл мурун саналуу ресторанда, ак сарайларда заңгыраган өтчү эмес да, кыз узатуу болчу эмес. Азыр болсо мына сентябрь айын алып карасак, мисалы 17-18 заказым бар болсо, ошонун бир 7-8и кыз узатуу тойго деп буйрутма келет да бизгечи. Бунун мисалы айтып аткан жакшы, бул деле баягы заманның бөрү болсо бөрү болду дейт. Бирок азыркы тилекке каршы байкем айтып өттү, мына бир кызы бар, 2 кызы бар той өтсө жакшы, анан ресторанда өтө берсин. Бирок баягы кээ бирөө деген азыр атаандаштык болуп атат. Мисалы колунда бары той берет, анан колунда жок ал кылганды биз эмне үчүн кыла албайбыз деп баягы ошонусун дагы айтып өтүш керек да. Мисалы үчүн башында жаңы кыз узатуулар башталып атканда кызды жеңелери киргизип келген, же болбосо күйөө баланын жеңелери кирсе, азыр сөзсүз түрдө бир эстрада жылдызын бир жарчы, мыкты ырчылар чакырыш керек. Анан баягы түндүк менен киргизген деген ал да кыз узатуунун кандайдыр бир салтына айланып калды азыркы күнү. Баягы кызды түндүк менен киргизип, азыр болсо эми дагы заман өнүккөн сайын башкача бир гүлдөр чыгып калды. Кызды такыр эле баягы жаап алып туруп киргизип, Өзгөчөлүгү тойдун заманбап өзгөчөлүгү ушулар болот. Өзгөчөлүк болуп атат ушулары. Бирок мунун баардыгы капчыкка барып такалат. Капчыкка барып такалат. Келиңиз Аскат мырза. Диний жактан алып карайлычы. Шариятта дагы кыз узатуунун мындай эрежеси, салты же болсо кандай болгон? Барып эле пайгамбарыбыздын доорунда такалат. Пайгамбарыбыздын учурунда бизде болбогондой эле ал доордо дагы мындай шан шөкөттөр болгон эмес. Жөнөкөй жана жупуну гана кызын узаткан. Бирок эркек адам үйлөнсө сөзсүз түрдө тойчук берип, жар салып, шан шөкөт, майрамдык маани, шайни уюштуруп койгула деп пайгамбарыбыз өз насыятын айтып кеткен. Ал эми кыз кичине кыстырма катары айтып кетейин. Кыз узап жатканда сөзсүз түрдө диний милдеттер, ал тийип жаткан күйөөсү мусулманбы, мусулман эмеспи, ошол жагы сөз каралган. Анан акыл эси ордундабы, эртеңки күнү багалабы, адеп аклагы да кошумча иретте да каралып келет. Ал эми бүгүнкү негизги темабыз ысырап. Бул жерде негизги ролду ойноп атат. Акыркы учурда мына 5 жыл мурун эле карай турган болсок, дасторкон жайып бир тамак менен узатса, 4 жыл мурункуда уже 2 тамак, 3 тамак болду. Анан барып ресторан, кафе, анан кадимгидей эле тамада баардыгы да өзүң айткандай мына түндүк башталды. Мен өкүнүчтүү нерсеси, Кыргызда эң жаман нерсе туурамчы эл келет экенбиз. Ушул адаттан арылсак. Кимди туруп атат? Кимде бар? Бирин-бири туруп атат. Байларды кедейлер туруп атат. Байлар оожоктук кылып атат. Оожок уйду орсок уй сайт дейт. Ошондой болбойлу да. Анан бул жерде мына тамада Кубаныч байке, Азамат баарыбыз отурабыз. Бул жерде оожоктукту суроо да. Муну эл өзү баштаган жок да. Ушуну кандайдыр бир сценарийин түзүп, тамадалар, алып баруучулар ошону сунуштап атат, кызыктырып атат, азгырып атат дегендей. Той берет канчак баштабай элеби? Жок, андай болбосо керек менин билишимче. Эч качан той берүүчү, той ээси сценарийин түзүп туруп, мага ушуну кыл дебесиздир. Барып эле ысырапкерчиликке такалган жокпуз. Бул экинчиден тойду тамаданын фантазиясына жараша болот. Мисалы үчүн тойду жакшы кызыктуу оюндар менен деле кызыктуу өткөрүп койсо болот.
Анан сөзсүз эле чоң акча эмес, чоң акча деген эми чоң ырчы, мисалы үчүн чет элдик эстрада жылдыздарын чакырып келүү деген болсо анда башкача иш болот. Тамадалар сунуштайбы ошол сценарийде? Жок, тамадалар кандай өтсүн деп сурайт да. Ал мындай өтсүн десе, ошонун оюна жараша иш кылабыз да. Ошонун оюна жараша кылабыз. Ооба, той ээсин кандай өткөрөйүн дедиңиз, оюңуз кандай десен, ошого жараша биз көп нерсени сунуштайбыз. Балдардын сөзүн аралжы болоюн. Мисалы үчүн наркы айтып атат, мына помадалар түзөт деп. Менин оюмча бул той берип аткан киши өзү баштайт. Менин оюмча. Барсын ошолор баштайт да. Мен той бере келатам, сен келип мага помада болуп бер дейт. Азыр акча үчүн каякта жүрөбүз. Тентип жүрбөйбүз да. Буларды акча алыш керек да ошого. Ырчысын алып келет, чорчусын алып келет, анан помада чынында күнөөлүү болуп атат. Анан эми тиги балам айтып атат, ошо илгерки салт бизге жагат. Азыркы салт мага жакпайт. Мисалы, мына помадалар көңүлүн албасын. Кайнатасы менен келин тансага түшүрүп атат. Кайненеси менен күйөө баласын түшүрүп атат. Бул деген уятсыздык болот. Кыз узатуу салтында мурда болгон эмес мындай, Андай болгон эмес. Кыз кашчу болчу кайната кайнагаларынан. Кыз бир айлап качат, бир жылдап качат. Узаттуу болот кайната менен кыз. Анан табыраңдап эле барып буларды жыларын ач. Кайнатаны деле билбейт, кайненени деле билбейт, атыраңдап эле жүрөт. Ошол уятсыздык деп ойлойм. Эми кечирип койгула балдар. Талаш келип калат да. Беле кыздын көйнөгү ким тиккен? Кыз узатуудагы. Кыздын көйнөгүн деген ошо эне атасы даярдап жүргөн, кыз азыр бала тарап даярдап берет. Анан азыр бала тарап даярдап калыптыр. Эми менин көз карашым боюнча мындай да. Эми менин 4 кызым бар да, 4 кызым тең эч качан эме берген жокпуз, свадьба берген жокпуз. Баары тең сүйлөштү, сөйкө салды, эки куда эле чай ичишип эле анан неме болду да. Анан эми чын эле бул жерде аябай ысырапкорчулук аябай көп да. Эме боюнчачы. Анан мисалы айтып атышпа колунда барлар эме кылат депчи. Анан колунда барлар көп өткөрөт жанагыдай жакшылап. Анан ошого мен жетишим керек деп кийинкилер эне атасын аябай кыйнайт да. Ушундай эне ата ортодо аябай кыйналышат да. Жана кредит алат, кредитин да төгө албай. Ушундай баштан өтүп атпайбы? Ошон үчүн менин көз карашым боюнча ошо мусулманский эме жакшы да, дин жолундагы эме менен эле той жакшы да. Ошо менен эле өткөрүп эле. Мисалы мен бул 4-4 кызым ошо эме боюнча кетти да. Кудалар келишти, дасторкон алып элечи. Биз калың алган жокпуз. Анан ошол жерден сөйкөсүн салышты, жакшынакай кудалар чай ичтик, ажеден ырдаштуу чорлошту, анан алып кетип калышты. Ушул нерсе мага жагат да. Негизи ушул туурабы дейм дейми. Жанагыдай күркүрөтүп той берип алышып, канчалагандар ажырашып атышат кайра элечи. Учурда мисалы ырчы катары же болбосо жарчы катары чакырыла турган болсоңуз, канча сомго чейин талап коесуз? Биз эми чакырып жаткан тараптан Шартын сурайбыз, шартына карап иш кылабыз биз дагы. Биз эми шарты кандай туура келет, ошого жараша барабыз. Биринчи айтасыздар да багыңыздарды мынча депчи. Анан түшөсүңөр да алдыйлап. Биз биринчи айтылганда Кубаныч байке чечет баарысын, Кубаныч байке. Өзүм канчага барып Биз ошо шартына карап сүйлөшүп, анан сүйлөшүүлөр менен чечилет баары. Чакырдым дейин. Анан канчага келесиз деп айтып сурадым да. Биринчи сурайм, сиз кайсы жерде өткөрөсүз, каякта болот деп. Кафе, ресторан деп ошого жараша иш кылабыз. Өткөрүп атам, бирок акчам жок десе эмне кыласыз? Биз дагы түшүнүктүү, келиңиздер. Кубаныч мырза айтат да, жогоруда мусулманча той өткөрө турган болсо ысырап болбойт деп атышат да. Мына чоң байларыбыздан ысырапкорчулук ошолорго атаандашат деп атат. Бирок сиз экөөнү тең эле алып барып жүрөсүз демичи. Бирок салыштырсаңыз. Кыргызда бир макал бар десеңер. Ой, табылганың тойдо чачылсын дейт. Тапканың тойдо чачылсын дейт. Жакшылыкка чачайын дейт. Эми мен албетте кредит алып той өткөрүү дегенге каршымын албетте. Бирок эмне үчүн ушул мен жакындарымды, классташтарымды, досторумду чакырып мени кыз узатып атканда эмне үчүн мен ошолорго чай бербешим керек? Мен ошолордун көңүлүн ачып, бир жакшы ырчынап келип, аккордеон болобу, комуз болобу, айтор өзүмө жаккан ырларды да, өзүм жаккан ырчыны чакырып, ошого мен менен мындай туздаш болуп, мен менен насиптеш бол деп аларды чакырып, ошо менен кошо биригип отурганга не жетсин?
Кара Жорго тобунун бир жетекчиси деп да коет да. ооба. Анан мурдагы кезде баягы кыргыздын салтында кыз узатуу тойдо келин алууда мисалы кыз кулмай, көк бөрү, ордо деген сыяктуу бир оюндарды ойнотушуптур да. Учурда кандай оюндарды ойнотосуздар кыргыздын салтында? Кыргыз салтында Эске алып сиз ошол сценарийин түзүп атканда ушул жерде бир кыргыздын салтын кыпчыйнычы деп эске аласыз? Албетте. Өзү мени көпчүлүгү Сыр сандык деген программаны алып барып атат тааныйт. Ошол аркылуу таанышат да. Мен тойго барганда сөзсүз макалдарды айтам. Макалдарды табышмак кылам. Табышмактарды айтам, кыргыз табышмактарды айтам. Кыргыздын бул накта маданияты, түпкүрдөгү маданияты бул деген албетте макалдарга жатат да. Ошондуктан макалдарды ойнотом. Мисалы айрым тамадаларды билем, ичкилиги бар тойду алып барбайм деп баш тарткандар болот. Же болбосо дейле той алып барууда той тандайсызбы? Жок, мен Мыкты тамада катары. Тирүүлүктүн бейиши Кыргызда той бүтпөсүн. Ушул эфирге апаларыбызды да чакырганыңыздар биринчиден аябай жакшы болуптур. Анткени тарыхты канчалык көп билсең, келечегиң андан эки эсе көрө билесиң деп коет. Азыркы тойдо бир өкүнүчтүү нерсеси, мисалы көп эле жерден биз эрке балал кылып кездешип жүрөт, той элери келет. Биз кызыбызга мисалы септи бербей койдук, калыңды бербей койдук, ошонун ордуна эки жак биригип туруп, үйлөнүү той өткөзүп коелу деп чечтик дейт. Мисалы азыр ошондой көп эле болуп атат, ачык эле айтканда. Биз апалар сөзсүз түрдө берилиш керек деп атпайбы? Кыз бар, наз бар деп, сеп анын баарын бериш керек. Ошонун баарын жоюп, элден калбай эле деп, эки жак биригип, анча-мынча душман көзүнө той өткөзөлү деп чечтик дейт. Ал эми сиздин сурооңузга тойдо тандабайм, анткени деген той ээси биринчиден биздин кызматыбызды жактырган үчүн бизге байланышка чыгат. Ошол биздин тоюбузду эрке балал кылып, кызматын алып барып берсин деген аруу тилеги менен. Андыктан мен мага сунуш кылып атса, мен аларды четке какпайм. Балким азыр бар эми ичкилик бар жерде алып барбаган тамадалар бар, бирок биздики ошондой айтылып коет экен, халал той деп. Халал тойду да алып барабыз. Меники 50% халал болсо, ошо 50% ичкилик бар тойду алып барам. Бирок өзгөчөлүгүбүз бизде сиз да айтып өттүңүз Кубанычбай экебизге. Кыргыздын барктуулугун, даңктуулугун мен ошол оюндарынан мисал үчүн мен той элери менен тойго чейин сүйлөшүп атканда атайын белектерди, мисалы белектин баарын алабыз, 50-60 призди мындайча айтканда Кытай элин эле байытып атабыз. Баягы эле болбогон эле приздер. Ошолордун ордуна мен арасында сөз түрдө Чыңгыз Айтматовдун Дүйнө жүзүн калеми менен дүңгүрөткөн китептеринен коштурам. Жана ошондой эле атайын кыргыздын жеринен чыккан атайын боз үйлөр бар, кичинекей сувенирлер, ошолорду коштуруп келген элдерге анын атын дагы тойдун числосуна бери жазып койсоңуз сонун белек болот да. Анан ошолорду жакшынакай маданияттуу байкем айтып өткөндө оюндарды уюштуруп тапшырабыз. Сиздин көз карашыңызда дейин орто эсеп менен мисалы жакшы эле өттү деген, өтө жакшы деп эле, эми өтө начар деп эле, жакшы эле өттү деген той канча сумманы кармайт? Өзүмдүн жалпы жонунан мынтип көзүңүзгө алганда баягы ресторан болобу, кафе болобу өткөнүн сиздин көз карашыңызда ырчы чорчу баардыгын кошкондо? Баардыгын кошкондо бир миллиондон ашат сом менен эсептегенде. $13,000 жакшы той. Жакшы. Кыз узатууда чындыгында буга чейинки карап чыкканымда башат, сүт акы, ошондой эле калың деп берилет экен, ачуу асар деп берилет экен. Анан динде да барбы кыздын акысы? Динде кыздын акысын махыр деп белгилейбиз. Махыр деп имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхинин фатвасы менен, чечими менен эки орточо койдун баасы эң алдыңкы бул махырдын белгиленген эң минимальный сумма деп коеюн орусча айтканда. Ошондой деп белгиленет. Андан жогоркусу эркекке байланыштуу же болбосо кыз менен баланын экөөнүн келишимине байланыштуу. Жанагы апабыз айтып кеткендей, кыргыздын салтында сеп берүү милдеттендирилип калган. Бизге парыз сыяктуу эле сезилет да. Бирок чындыгында исламга карайып келгенде сеп деген нерсе жок. Эркек тараптан калың деп коебуз азыр, калың десе да болот, окшоштуруп, махыр да. Бирок ал кыздын өзүнө бериш керек. Кыз кайсыл жака жумшаса өзүнүн эрки. Апалар буга чейин айтып аттыңыздар эле, ушул башат, сүт акы дегендердин, калың дегендердин кимиси сөзсүз берилиш керек? Кыз тарапка. Кыз тарапка жана төшөк-пөшөгүн тетигинче үйүп жийип бербейт, ушу колунан келгенин эле берет. Ашык болсо берет, ашык болсо берет. Анан эми эркек тарапты калың деп кыйнабаган эле илгертен бербеген. Ошо мына ана бала айткандай мусулманчылыкка таянып. Эми сөзсүз ошо ата энеси уяттуу болсо мен тиги сурабайт да кызыма келип паланды бер деп.
ошол эле куда өзү ыктыяры менен берет да. Анан күйөө бала менен кыздын шартын тиги бала айткандай, экөө курсак ачпагыдай, ийини тозбогудай, мындай бир кар болбогудай турмушта жашаганга жардам берчү экен. Ал тигил торпогун алып алса деле кайта тиги кийин небирелүү болгондо кайта энчилеп берчү экен кызына. Дал ушу бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Мен суроо берип кете берем, мен жооп берем деп кол көтөрө берсеңиздер болот, Мурдагы кезде кыз чыгып жатканда аны жеңелери жеткирип келчү экен. Ал эми учурда кыздын курбусу жеткирип келет эмеспи? Ушул айырмачылык десек болобу дейт. Кыз деген наздуу болот. Кыз деген назик болот. Кызга күйөө келгенде жеңесин ортого салат. Сен кызың менен мени сүйлөштүрүп койчу деп. Анан кийин ал экөө сүйлөшүп, кичине бирине бири жакса, анан атасына барып, мен ушунун кызына сүйлөштүм алайын деген сөз болуп, анан жанагынтип куда түшүп сөйкө салып келет. Кыз тигин жеткирип барат. Анан кызды көчүрүп барганда көп эле киши барат, эжеси барат, жеңеси барат, карындаш уругунан дагы бир тааныш тамыр аяш коешу барат. Бул жерде кызды узатууда исламдын шарттарына караганда жеңеси узатып баруу абдан маанилүү, эң туура. Себеби дегенде курбусу узатып барган курбусу эмнени билет? Өзү кыз да. Бул жакта тажрыйбалуу, жашоону өткөргөн, бир канча жашаган келин болсо абдан жакшы болот да. Ал жерде айтыла турган нерсе бар. Кыз менен кайын сиңдисинин ортосунда сырдуу, атайын жашыруун айтыла турган жашоого керектүү нерселердин бардыгын тең ошол кезде айтып, түшүндүрүп, кызды турмушка даярдап коюш керек. Тажикстанда той өткөрүүгө кандайдыр бир деңгээлде тыюу салынган. Чакан гана той өтөт. Эгерде биздин Кыргызстанга дагы ошондой мыйзамды киргизсе болобу дейт. Негизи Кыргызстанда болбойт го дейм. Анткени кыргыз эли илгертеден ушунубуз менен бийикпиз, салтыбыз, тойлорубуз менен салтыбызды сакташыбыз керек. Анан азыркы заманды таландылай кылып мыйзамдашса болот эми, бирок кандай болуп калат аны сиздин оюңузду айтып көрүңүз. Кандай мырза кандай дейсиз? Чектей койсо болобу мисалы шартка карап? Биз өзү баягы светтик өлкөдө атпайбызбы? Ошондой бир демократиялык өлкөдө анан биз мындай законду кирсек, эч кандай бул закон иштебей да калышы мүмкүн да. Бул законду киргизгенибиз менен мындай иштебейт. Көп эле закондор иштебейт атпайбы? Анысы кандай бул закондо иштебей калышы мүмкүн да. Тамадаларга лицензия коюп, эме коебуз деди эле, кана иштеген. Ичким Тамада көбөйүп кетпеби? Жөмзөйт көбөйүп кетпеди, ким төлөп атат, кайсы бир төлөп атат. Көптөгөн закондор иштебейт, анан бул закон андан бетер иштебейт. Кечиресиздер, Тамада мырзалар, жумушсуз калабыз деп коркпоңуздар, жумуш бар. Бул нерсени колдойм. Эгерде бизде кандайдыр бир жашынакай кылып биздин каада салтыбызды эске алып, эрежесин түзүп, сунуштаса, закон киргизип койсо, той өтсүн. Тойду ислам дагы колдойт. Бирок аша чаппасын. Ысырапта Куранда конкрет түрдө айткан, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла деп. Мен мисал берип келейин. Эгерде мунун эрежесин түзүп, тыюу салбасак, Россияда жарымыбыз жүрөбүз. Ошол жактан бир жаш бала 10 жыл иштеп келип тапкан 10 жылдык прибылын, кирешесин. Бул жерде мен сүйлөшкөн кызым үчүн вертолет менен айлантып гүл алып келем деп $10,000 чачып койсо, биз макул деп отура беребизби? Айдаганын бешечки, ышкырыгың таш жарат деген сөз бар. Бизде Кыргызстанда 30% кедей менен жакырлар жашайт. Ушуну эске алып коелу. Кана байлар чачкыңар келсе бергиле. Бергиле, канчалаган кедейлер бар. Мен Россияда иштеп келип, мен акчамды аябай экономдуу пайдаланмакмын да. Мисалы үчүн келсем, мен өзүмө жана өзүңүз айткандай ушундай бир батарея алмакмын, башка бир демке бүт баарын ылайыктап турган, өзүмө ылайыктап туруп өткөрөм да. Ким кайсы закон менен сен монча вертолет алып кел деп, ким аны муктаж кылып атат, ким аны сүрткө берип атат, вертолетти ким айдап атат? Эч ким айдаган жок да. Эгер биз деген бүгүнкү заманда ар бир акчабызды, ошол эле алган кредитибизди тең туура пайдаланууга гана үндөйбүз да. Баарысын эч ким бирөөнү мондай кыл деп айтпайт. Тамадалар эч убакта жумушсуз калбайт. Тамадалардын өздөрүнүн свадьба болбосо, үйлөнүү той болбосо башка жактан чыгат. Башка жок болсо аны башка жерден чыгат. Тамадаларга алып баруучулукка дайым алып баруучулукта булар жарчылар да. Булар деген жар салып, буларга иш качан болсо табылат. Бизде учурда ырчылар дейт. Акча үчүн ырдай берет. Ал эми кээ бир тойлордон көрөбүз, турмушка чыга эле ырчы кыздар жар айтып кирип атканын дейт. Деги эле жарды кандай адам айтыш керек? Жакшы суроо экен. Негизи жарды менин билишимче турмушка чыккан, үлгүлүү үй бүлө
балалуу үй бүлө айтыш керек деп угуп жүрөм. Бирок азыркы заманбап жашоодо турмушка чыга элек кыздар деле айтып жүрөт. Ошол мен негизи ушул турмушка чыккан айымдар айтат деп билем. Мурдага салыштырмалуу учурдагы кыз узатуунун айырмачылыгында кайсынысы өзгөчө сизге жакпайт дейт? Салтында балким жолосу. Ушунусу бурмаланып калган, ушул жакпайт деши мүмкүн. Же кайсынысы жагат? Жаңы заман кишиси да мүмкүн. Мен жаңы замандын кишиси болсом да менин көз карашым боюнча мурунку эле кыз узатуу мага жагат. Азыр барып жүрөсүз да тойлорго, ошондо эмне сиздиге баягы одоно көрүнөт? Азыр жанагыдай сразу эле жанагыдай той берген мага жакпайт да негизи. Кандай? Сразу эле тиги эмеге ресторан, кафелерге барып сразу эле той бератышат го. Сөйкөсүн эме кылбай. Негизи сөйкөнү салып туруп, кызгачы эне атасы менен жанагынтип сүйлөшүп, жакшынакай бала менен баланы эме кылып туруп анан кийин этиш керек, алып кетиш керек да. Мына балдарым кечирип койгула, ашыкча сүйлөсөм. Мына силер кептенген жигиттер намыздуу болчу илгери. Кыргыздын кыздарын силер кептенген балдар коргочу. Азыр кыргыздын кыздары трапка болуп калды. Ким коргойт? Мисалы мына бала сен айтып атасың, мен заставить этпейм, тигиби деп. Чын сен неметпейсиң, ошо тойдун ээлери сени чакырып атат, ага шек жок. Бирок болобу бираз? Бирок ошолорду чеңге сала турган силерсиңер жигиттер. Мына биздин колдон келбей карыдык. Биз тилибизди эле сайратып койгон жерибиз бар. Сенин колуңан келет мисалы, туурабы? Кой, мынандай жасайлы. Мынанча ашыкча болуп атат. Элдин турмушу жетпей атса, бир жерде канча бала ыйлап атат, жетим болуп, кесилеп тетигиндей бирдемени сурап, дубана болуп. Ошолорго бооруңар ооруйбу? Келиңиз, Кубаныч мырза. Ошо жака чачкыч ошо балага апарып бербейби? Эми жаман көрсөңөр мейли, менин сөзүм ушул. Эми апабыздын сунушу жакшы бир чети, туура кабылаш керек. Илгертен чынында эркектер кыргыздык айрыкча намыска бек келген, кыргыздын кыздарын өзгөчө баалап келген. Меники өзүмө жеке жооп берсем, мисалы кыргыздын кызы башка улутка турмушка чыгып атса, мен барып кызмат кылбайм. Биринчи өзүм ошондой эрежем бар. Жана ошондой эле экинчиси болсо, апабыз айткан сунушту эми той ээси өзү келип калып атса, баланча ырчыны чакырып бер деп атса, мен антип айтып көрүлө экенмин. Өзү калып атса, биз айым макул болобуз, чакырып бер деп атса, антип жок дейбиз. Нике каяктан кыйылыш керек деген суроо берейинчи. Нике ислам дини боюнча кыздын үйүнөн кыйылыш керек. Кыз узап атканда, Кыз узап жатканда, кызды узатып жатканда ата энеси макулдугун берип атпайбы? Макулдугун бергенден кийин дароо ошол жерде макулдугун бергендигин тастыктап, никесин атасы кыйдырып бериш керек. Мунун көп себептери бар. Себеби аралык узак болуп калышы мүмкүн. Чүйдөн алып Баткенге кызды алып кетип жатат. Жолдо 2 күндүк, 1,5 күндүк убакыт бар. Жолдо бала менен кыз экөө жанашып отуруп кетет, кол кармашып калышы мүмкүн, сүйлөшүп калышы мүмкүн. Акыры үйлөнөрү белгилүү болду. Бул жакта үйүнөн кыйылып алган абдан туура, мурдадагы ислам аалымдары жана ислам эрежесинде кыйылып келген. Жалпы көрөрмандарды эске алып, той беребиз деп аткандардыга дагы бир эскертүү иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Улуумандар өзүнчө, ырчыларыбыз тамада. Келиңиз апа, сизден баштайлычы. Эми мына Кудайга шүгүр, баштакыдан заманыбыз өзгөрүп келе атат. Азыр кажыбызга чоң рахмат. Ага дагы рахмат айтып кетели. Элге журтка тынчылык болсун. Бирок ушунчалык ысырапкерчиликти токтотсок, эне ата, эл журт баарыбыз бириксек, келип эле бу жерде илгерки муундуку ката экен, азыркыныкы жакшы экен деп анан барып эле помада самада дегендерге күнөө коюп эле неме кылып атабыз. Андайды токтотсок, баарыбыз бириксек, ушу бир чекке келтирсек, ушу чоңдорубуз кошулса, насип кылса ушу ошончо той берген кыз менен бала деле ажырашып, балдарын жалдыратып таштап коюп кетип атат. Той бербей жөнөкөй жетелешип кеткендер деле ошо жашап калып атат. Анан жигиттер намыздуу болсо, кыздар наздуу болсо, ушу илгерки салтты карап уялса кичине, бири-бирин сыйласа, ушул жакшы деймин. Кол чабалар болсо, апага. Анан ошо жогоруда айтып аткан нерселерден бир жыйынтык чыгарабы деген ойдомун. Анан ошо сиздерге да чоң рахмат. Ошо бизде үйдө жаттык эле ушундай нерсеге алып келип, дилибизде, ичибизде болгон нерсебизди айтырып атасыздар. Сиздердин ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушундай көп ушундай салт боюнча эмелерди көп чыгарып туруңуздар. Мен ошону каалайм. Рахмат.
жерибизде тынчтык болсун, кыргыз элибиздин ар бир үйдө үй бүлөлүк бакыт каалайм, тойлор болуп турсун. Тойлор көп болсун демекчимин. Жар-жарлар көп болуп турсун деп койсо. Эже бүгүнкү күндө тамадада эле баатың тамадага айтып калышпадык. Тамаданын адресине көп сөз айтылчу болбоду. Тамада деген мурунку кезде жарчы болчу да. Анда микрофон, динамиктер жок эле. Ошолор жарчы болуп, көпчүлүккө барып жар эме балким мыйзам өзгөрдү деп, же болбосо мындай той болот деп жар салып айтып, көпчүлүккө жеткиришүү да. Бүгүнкү күндө тамадалар болуп, ал микрофон менен жеткирген болуп калды. Тамада деген ошо тойду иреттеп, иретке салып, тойду башынан аягына чейин жашнакай өткөрүп, туура уюштуруп берүү. Тамада деген көп сүйлөгөн тамада эмес. Тамада деген эптүү сүйлөш керек. Тамада деген орундуу сүйлөш керек. Тамада деген той каяка бараткан элди башкара билген деле тамада дейт. Анан тамада десек бакылдап эле көп сүйлөгөн тамадалар ал жөнүндө сөз эмес да. Анан ошо тамада тандаганда да ошондой ар бир адам өзүнүн табитине жараша, өзүнүн дүйнө таанына жараша тандайт. Ансыгандай ошо жакшы тамадаларды тандап тойлорду да мыкты өткөрүп, ысырапкерчиликке жол бербей, бирок эптүү, орундуу, мындай ылайыктуу өткөргөнгө элдин баарын чакырам мен ошого. Азамат мырза. Биздин биринчиден сиздерге рахмат, ушундай аябай азыркы заманда эң сонун тема ачыпсыздар. Кыргыз эли тарыхты дагы сакташыбыз керек, маданиятыбызды сакташыбыз керек, салтыбызды сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Ошонун үстүнө бийикпиз. Башка улуттан кыргыздын меймандос пейили менен айырмаланып турабыз. Жана ошондой эле эми жалпы көрүп аткан биздин кыргыз элибизге кайрылуубуз. Элибизде албетте биздин тамадалардын, ырчылардын тилегенибиз эле жакшылык, элибизде той болсун деген тилек албетте. Анан элибизде ар дайым той эле болсун. Анан бир карын майды кумалак чиртет болуп, чектен ашкан тамадалар азыр ташыргытсаң тамада менен ырчынын башына тийген заманда чектен ашкан тамадаларга да айта кетчү нерсе ошол кыргыздын каада салтын ар бир тойдо сакташ керек, кыргыздын даңкташ керек, бакташ керек. Ошо кыргыз эли деген негизи улуу элбиз. Ошо улуулугубузду кыргыздын тойлоруна да айкалыштырып сөзсүз түрдө азыр заман өзгөргөн деп Европаны же чыгышты туурап кетпешибиз керек. Кыргыздын тойлорунда дагы кыргыздын маданиятын, салты менен сактасак биз бийик болобуз ар дайым. Россияда орточо айлык 50 000 сом болсо, бизде орточо айлык 6-7 000 сом, 10 000 сомго жетпейт. Бирок алар короткон 500 000 рубльдин тегерегинде той өткөрсө, биздики мына өзүңүз айтып атасыз, 1 миллиондон ашып кетип атат. Ошону биз ысыраптын ченин билип койсок болот. Кайсы жерден издебей элечи. Жакшы. Ошон үчүн элибизге тынччылык, аманчылык каалайбыз. Кайсы жерге барбаса дагы кыргыздар ысырапка жакын жүрөбүз, ошондон алыс бололу. Бирок ислам дини эч качан тойду, шан шөкөттү тыйбайт. Эгерде мас кылуучу ичимдиктер колдонулбаса жана аял эркек чогуу бийлебесе. Жакшы. Атайын келип, мыкты эфирге бергениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чийүүдүн бүгүнкү көрсөтүүсүндө кыз узатуу тоюндагы өзгөчө чыгымдары, же болбосо жакшы жактары, салттардын бурмаланышы, динге туура келбеген жактары жөнүндө мыкты кеңештерди айтып берди. Баардыгын көрүүчүлөр өздөрү эске алат деген ойдобуз. Өзгөчө той берүүчүлөргө эскертүү болмокчу. Ушуну менен чийүүдүн бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.